23 бөлүм. Урматтаган рух анын ишеними. Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет. Бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 30-аят. Биз муну кыла алдык. Биз 1 бөлүмдөгү чыккан сапарыбызда койгон максатыбызга, жакшылык кылуучулуктун туу чокусуна жеттик. Бул чындап эле узак сапар болду. Мына эми сулуулук тууралуу жазылган бул китептин аягына келип жеттик. Биз бир жыйынтыкка келдик жана бул жерден да сулуулук жөнүндө айтып жаткан аятты таптык. Бирок бир саамга токтой туруңузчу. Бул аят чындап эле сулуулук жөнүндө айтып жатканы менен биз башында муну окуйбуз деп таптакыр күткөн эмес элек го. Биз такыбаалыктын чокусуна чыгууга аракет кылып жатканыбыздын себеби биз өмүр бою угуп келген сөздөрдү эмес, башка нерсени түшүнүү эле. Мына эми накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү аркылуу берилип жаткан Кудайдын кабары өзүнүн чыныгы жүзүн ачып алдыбызда көрүнүп турат. Биз Кудайдын чындыгына дагы бир ирет үңүлө карап турабыз. Бай мазмундуу жана адамдын жашоосун өзгөртө алган байыркы келишимдин бул бөлүмү Теңирдин көз алдында чыныгы сулуулук эмне экенин, анын маани маңызын толугу менен ачып берип жатат. Адамдын көз карашында эмес, ааламдын көз алдында эмес, бизди курчап турган чөйрөнүн көз алдында эмес, же сүрөтчүнүн көз алдында эмес, Теңирдин көз алдында. Теңир мындай деп жарыялайт: менин ойлорум силердин ойлоруңар эмес, менин жолдорум силердин жолдоруңар эмес. Асман жерден канчалык бийик болсо, менин жолдорум силердин жолдоруңардан ошончолук бийик. Менин ойлорум силердин ойлоруңардан ошончолук бийик. Ышая китеби 55 бөлүм 8-9 аяттар. Биз Теңирдин сулуулук жөнүндөгү дагы бир ой жүгүртүүсүнө кайрылалы. Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет. Бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 30-аят. Жаш Лемуэл падышанын сабагында отуруп, анын энесинин аялдын сулуулугу жөнүндө айткан насаатын угуу биз үчүн абдан пайдалуу болгондугу талашсыз. Бул сабактардан ал өзүнө өмүрлүк жолдош болууга кандай аял табуусу керектигин билди. Биз да Кудайдын биз үчүн койгон стандарттары кандай экенин билдик. Жана уулунун келечеги тууралуу тынчсызданып жаткан бул эне да бул жашоодо эмне маанилүү экенин жакшы билет. Кулак салып көрөлүчү. Ал бизге эмнени айткысы келип жатат? Ар бир аялдын чыныгы сулуулугу эмнеде экенин карап көрөлү. Сулуу жана татынакай болуунун пайдасыздыгы. Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет деп жатат накыл сөздөрдүн бул аяты. Жана бул чындап эле ушундай. Бардыгы сүйкүмдүүлүк жана денелик сулуулукту жогору баалаганы менен мунун баары белгилүү болгондой убактылуу жана өтүп кетчү нерсе. Ошондой эле булар алдап кетиши жана кооптуу болушу мүмкүн. Татынакай жана сулуу болуу бактылуу жашоонун кепилдиги эмес. Сулуулук өзү жашоонун кыйынчылыктары менен эффективдүү күрөшө албайт. Сулуулук тууралуу бул китепти окуп жатканда, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын мүнөзүн, сапаттарын жана анын жашоосун ашыгы менен толтуруп турган иштеринин ар түрдүүлүгүн карап чыктык. Биз аны сааттын жебелерин жана бизге жөнөткөн белгилерин карагандай карап чыктык. Эми менин сүйүктүү курбум, биз анын ички дүйнөсүнө карай алабыз. Ал жакта эмне бар экен? Анын ички дүйнөсү деги кандай? Ал сүйүү үчүн күчтү кайдан алат? Анын боорукердигинин, өз кызыкчылыгын көздөбөгөндүгүнүн жана ушунчалык көп күчүнүн булагы эмнеде? Бул сонун аял кантип солкулдабаган аскадай боло алды? Өзүнүн жашоосундагы адил максаттарга жетүү үчүн ал күчтү кайдан алат? Аны Теңирдин көз алдында эмне ушунчалык сулуу кыла алган?
Бул суроолорго жоопту ушул эле жерден, накыл сөздөрдөн табабыз. Бул биздин Теңирдин көз карашындагы сулуулукту түшүнүүгө карата жасалган акыркы кадамыбыз. Бул керемет аялдын сулуулугунун ачкычы Теңир өзү. Накыл сөздөр бул ойду таптак көрсөтүп жатат. Бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Бул аял Теңирди олуттуу кабыл алып, анын сөзүнө жоопкерчилик менен баш ийүүсү менен чыныгы сулуулукка ээ болду. Мына ушундай сулуулук Теңирге жагат. Демек, коркуу деген эмне? Мен бул суроону көп угам. Мунун мааниси төмөнкүдөй. Теңирден корккон аял Кудайга руханий жактан толук берилген аял. Мен да өзүмдүн ичиме ушундай Теңирге берилгендикти кантип өстүрө алам? Жана анын көз алдында кантип дагы көбүрөөк сулуу боло алам? Анын көз алдында сулуу болуу бул сырткы келбетке эмес, ички сапаттарга көбүрөөк көңүл бөлүү. Сиз кийип жүргөн кийимдер эмес, сизге жаккан чач жасалгасы эмес. Сиз айдап жүргөн унаа эмес. Сиз кооздогон үй эмес. Сиздин милдетиңиз Теңир сиздин ичиңизге салган мүнөзүңүздү өөрчүтүп, аны менен бир үйдө жашап жаткандай болуп урмат көрсөтүү. Сиз мактоо сөздөрдү адамдардан эмес, Теңирден угууга умтулушуңуз керек. Бул дүйнөнүн чындыктарынан баш тартып, Теңирдин түбөлүктүү сулуулугуна умтулууңуз зарыл. Теңирден корккон аялдын негизги кызыкчылыктары беттин жана дененин сулуулугу эмес. Кудайдан болгон коркунуч сиздин жашооңуздун ар бир бөлүгүн ыйыктап, анын түбөлүктүү даңкына жетелейт. Теңирге мынчалык берилгендиктин мааниси эмнеде? Мунун мааниси ал биз кылып жаткан иштерибиздин баарына өзүнүн таасирин тийгизет. Күн өзүнүн жылуулугун баарына чачкан сыяктуу, Теңир да сиздин колуңуз тийген нерсенин баарына өзүнүн жарыгын чачат. Шаркыратма да кичинекей булактан агып чыккан суу менен толот. Сиз да ушул сыяктуу эле жаркыраган максаттарыңызга жетүү үчүн жаңы күчкө толуп кубана аласыз. Себеби сиз Теңирге толугу менен берилгенсиз. Сиздин жүрөгүңүз ага ишенип таянганда, сизди курчаган адамдарга жарык берип, аларды өзүңүздүн берилгендигиңиз менен таң калтырасыз. Теңирге деген чоң сүйүүңүз сиздин жүрүм-турумуңузду, мүнөзүңүздү өзгөртүп, башка адамдарды сүйүү үчүн сизге күч берет. Кудайга болгон ишеним жылуулук берет, дем берет жана сиздин турпатыңызды ушунчалык сулуулайт. Ошондой эле баардык адамдарга пайда алып келүү үчүн сиздин жашооңузду өзүнүн мол батасы менен толтурат. Кантип сулуу боло алам? Теңирге терең ишенген жана анын жолдорунда ишенимдүү жүргөн аялга ал мол сыйлыктарды даярдап койгон. Себеби биз билгендей, акылмандыктын башталышы Теңирден коркуу. Накыл сөздөр китеби 1-бөлүм 7-аят. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял акылдуу жана руханий жактан кемчиликсиз экендигине биз кайра-кайра көзүбүз жетип жатат. Бирок биз үчүн да кубанычтуу кабар бар. Биз да Кудайдын ушундай сулуулугуна жете алабыз. Муну кандайча кыла алабыз? Биринчиден, Ыйса, сени мүмкүн болушунча көбүрөөк сүйгүм келет. Жаңы осуяттагы бир күнбү же бир кылымбы биздин керемет аял Кудай менен Ыйса Машаяк аркылуу мамилелешүүдөн кубаныч алган. Мына ушул себептен улам мен бул китептин беттеринде сиздин көңүлүңүздү элчи Павылдын Колостуктарга жазган 3-бөлүм 23-аятына бургум келет. Эмне жасасаңар да баардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла. Ыйса сиздин жүрөгүңүздү жана өмүрүңүздү башкарып турганда, сиздин кылган ишиңиздин баары кызматка айланат. Мына ушундай сүйүү сизди Теңирдин алдында чыныгы сулуу кыла алат. Экинчиден, Теңир үчүн убакытты пландаштыруу. Ким өзүн Теңир менен туруктуу мамилеге муктаж эмес деп ойлосо, ал эч качан аны менен мамилелешпейт.
Эгерде сиз Теңир сизди чакырып жаткан кызматты аткарууну кааласаңыз, анда биздин узак сапарыбызда сиз Теңир менен мамилелешүүнүн маанилүүлүгүн түшүндүңүз деп үмүттөнөм. Теңир менен баарлашуучу убакыт жөнүндө ойлонгонумда, мен жөн гана өзүмдүн ушул жумага болгон күн тартибимди карап чыктым. Анын ичинде менин күнүмдүк жашоомду толкундаткан учурлары жазылган. Алар тиш доктурга барып, тишимди тазалатуу жана иче турган сууну сатып алуу. Эгерде сиз жана мен жашообуздагы ушундай мааниси жок нерселерди пландаштырсак, анда эмне үчүн Теңир менен сүйлөшүү деген сыяктуу маанилүү нерселерди пландаштыруудан качабыз? Сиз да өзүңүздүн күн тартибиңизди карап көрүңүз. Теңир менен сиз канчада сүйлөшөсүз? Сиз Теңир менен кошумча сүйлөшүүнү качанкыга пландаштырдыңыз? Ыйык жазууну окууга бөлүнгөн убакыт бул керемет убактысы. Ошондуктан сиз аны окууга убакыт бөлөсүз жана жан дилден сыйынасыз. Анда сиздин ишенимиңиз бекемделет. Сиз бул китепте убакытты пландаштыруу, уюштуруучулук жана максаттар тууралуу ой жүгүртүүлөрдү көп уктуңуз. Эми ушул сабактарды жана алган билимиңизди Теңир менен болгон мамилеңизде колдонуңуз. Анткени ал гана сиз муктаж болгон жашоонун өзгөрүүсүн берип, аны чыныгы сулуулукка толтура алат. Ыйса Машаякты Теңирим деп атагандардын бири болгон сизге анын чыныгы сулуулук мурасына ээ болууга жана ага анын ыйыктыгында табынуу артыкчылыгы берилди. Сиз качан ушуну кыла баштаганда, анын сулуулугу сиздин сулуулугуңузга айланат жана сиздин жашооңуз Кудайдан корккон аялдын жашоосуна окшош болот. Үчүнчүдөн, Кудайдын планына кириңиз. Такыба аялга арналган мактоо поэмасы Кудайдын сиздин жана менин жашоомо даярдап койгон планын көрсөтүп турат. Кайталап кетели. Теңир сизди мүнөзү күчтүү аял, берилген жубай жана кам көрүүчү эне, максатына жете билген үй куруучусу жана ишенимдүү аял болууга чакырат. Себеби сизде Теңирден коркуу сезими бар. Теңирдин улуу планына каршы тургандан көрө, аларга кирүүнү жана бул пландын ар бир пунктунан кубаныч алууну, аларды аткарууда ийгиликке жетүүнү жана иш жүзүндө чыныгы сулуулуктан ырахат алууну мен сизге сунуш кылам. Кудайды урматтап корккон аял анын сөзүнө жана анын пландарына олуттуу мамиле кылат. Сиз качан Теңирдин керемет планын чын жүрөктөн толугу менен, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял сыяктуу кабыл алганыңызда, сиз жашооңузда кандай гана кырдаалга туш болбоңуз, сиз да ага окшоп күчкө, кадыр баркка болуп көрбөгөндөй бөлөнөсүз. Төртүнчүдөн, эң мыктысын жасаңыз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял күчтүү жана денелик жактан чыдамкай. Биз анын сырткы келбети кандай экенин билбейбиз. Бирок ал ар дайым сулуу экени шексиз. Биз анын падышалардын кийиминдей кызыл түстөгү кийим кийерин билебиз. Ал ушунчалык такыба, ошондуктан ал өзүнүн сырткы келбетине жакшы көңүл бурат жана кандай кийинип жүрүү керектигин да билет. Ооба, ал өзүнүн күйөөсүнүн кадыр баркын көтөрөөрү шексиз. Ошондуктан ал биз үчүн жакшы үлгү боло алат. Эмне кылуу керек болсо кылыңыз. Ошол эле мезгилде дениңиз сак болуусуна, чыдамкай болууга жана үй бүлөңүзгө урмат-сый алып келүү үчүн кам көрүңүз. Денелик сулуулукка ашыкча көңүл буруп жатканыбызды кантип билсек болот? Биздин арабызда жашаган, Кудайдан корккон эки керемет жазуучу аялдардын пикирин биз менен бөлүшүүсүн жана бул кыйын суроого жооп берүүсүн сурандым. Жазуучу Анна Ортланд мындайча тыянакка келген. Мен накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 22 аятынын баары бул укмуштуу аялдын боорукердиги, адилдиги, оор эмгеги жана сүйгөн мамилеси жөнүндө жазылганын байкадым. Жалгыз гана бир аят анын сырткы келбетин сүрөттөгөн.
Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 22 аят. Бул аяттардагы пропорциянын келишпестигин карап жатып, мен «О Теңирим, мен жашоомдун 22 бөлүгүнүн бирин гана өзүмдүн денелик сулуулугума кам көрүүгө берем. Ал эми жашоомдун 22 бөлүгүн боорукер, акылдуу, адил, эмгекти сүйүүчү жана дагы башка жакшы сапаттарга ээ болуу үчүн арнайм», деп сыйындым. Мен өз жүрөгүн Теңирди урматтоо үчүн даярдап жаткан дагы башка аялды билем. Ал эмгектенүү үчүн атайын убакыт бөлүүнү чечкен. Башкача айтканда, ал өзүнүн иш сааттарынын 1/10 сыйынуу жана ыйык жазууну окуу үчүн арнады. Сиз да өзүңүз үчүн, Теңир сиздин ички сулуулугуңузду жеткилеңдикке жеткирүүсү үчүн, ага жаккандай жана сиздин күнүмдүк жашооңуздун ритмине ылайык келе тургандай формула түзүп алыңыз. Сиз Кудайыңызга арнаган убактыңыз, күчүңүз жана көңүл бурууңуз бул адилдикке жана чыныгы ички сулуулукка карай ачылган жол экенин эч качан унутпаңыз. Сулуулукка чакыруу. Эгерде сиз Ыйса Машаяк менен кантип мамиле түзүү керектигин билбей жатсаңыз, анда мен сизди бул кадамды жасап көрүүгө жана түбөлүк чындыктын, түбөлүк сулуулуктун жаңы жашоосун баштоого чакырам. Төмөнкү сыйынуу сөздөрү менен сиз Кудайдын сулуулугунда чоңоюуга алып барган жолго мына азыр бурула аласыз. Ыйса Теңир, мен күнөөкөр адам экенимди билем. Бирок мен күнөөлөрүмдөн бурулуп, сенин артыңдан ээрчүүнү каалайм. Сен менин күнөөлөрүм үчүн өлүп тирилгениңди, күнөөнүн жана өлүмдүн үстүнөн жеңип чыкканыңды билем. Менин жашоомо келчи, Ыйса Теңир, жана ушул күндөн баштап түбөлүккө мени сага баш ийүүгө үйрөтчү. Мен да азыр сиз үчүн сыйынып жатам. Чыныгы сулуулук, албетте, бир гана Ыйса Машаяктан башталат.